Чек ара боюнча Тажикстандагы отурум аяктады. Кыргызстан-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча эки өлкөнүн өкмөттүк делегацияларынын отуруму жыйынтыкталды. Жолугушуу Тажикстандын Согде облусунун Гүлистан шаарында өттү. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Кыргызстан менен Тажикстандын делегацияларынын эки өлкөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагалары генерал-лейтенант Камчыбек Ташиев менен генерал-полковник Саймомин Ятимов жетектеди. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо маселеси боюнча кызуу пикир алмашуу жүрдү. Кеңешменин алкагында укуктук маселелер боюнча жана топографиялык жумушчу топтордун жолугушуусу өтүп, анын жүрүшүндө Кыргыз-Тажик чек арасын делимитациялоо маселесин талкуулашты. Кеңешменин алкагында чектеш аймактардагы чыр-чатак абалдардын келип чыгышын алдын алуу багытында өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиевдин жана Согде облусунун төрагасы Ражаубай Ахмадзаданын жолугушуусу орун алып, ага Баткен облусунун күч түзүмдөрүнүн жетекчилери да катышты. Тараптардын макулдашуусу боюнча Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегациялардын кезектеги жыйыны Кыргызстандын аймагында өтөт. Булак Чындык Чекит медиа. Атамбаев бийликтеги эки доско ат койду. Абакта жаткан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге депутаттар ат тизгенин кургатпай кирип чыгууда. 2019 август айынан бери күн көрбөй УКМКнын абагында жаткан Атамбаев 47-колонияга көнөтүшкөнүн айтышууда. Лакап ат коюу боюнча астына адам салбаган Атамбаев азыркылардай заправщиктер деп ат коет экен. Акаев Бакиевден коркпогон заправщиктердин коркомбу деп олтурат дейт. Эске салсак, Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиев ишкерлигин канистр менен бензин сатып башташкан. Кийин май куюучу заправкаларды иштеткени белгилүү. Атамбаев учурдагы коомдук саясий абалдан жакшы кабардар. Президент Садыр Жапаровдун Атамбаев алып кеткен Кытай каржынан кутулбасак, стратегиялык объекттерден айрылып калабыз деп коомчулуктун үрөйүн учуруусуна жооп кылып, Акипресс сайтына «Что мешает плохому танцору» деген тышкы карыз боюнча кеңири макаласын жарыялады. Анда Алмазбек Атамбаев четтен алынган кредиттер датка кемин түндүк-түштүк жолу, Бишкек ТЭЦ сыяктуу ири улуттук стратегиялык объектилерди курууга, Токтогул, Ат башы КЭСин реконструкциялоого кеткенин, эгер алар салынбаса Кыргызстан энергетикалык көз карандылыкка калмактыгын айткан. Ошондой эле Атамбаев жогорудагы улуттук стратегиялык объекттерди салуу үчүн анын президенттик тушунда 2 миллиард долларга жакын карыз алынган менен Россия, Туркия, Германиянын астындагы 554 миллион доллар карызды кечиртиргенин жазган. Алмазбек Атамбаев ал ажуулук кылган 6 жыл ичинде 3,5 миллиард доллар грант келгенин, ошол эле Кытай 400 миллион доллар бекер жардам кылганын. Атамбаев учурунда түзүлгөн келишимдин негизинде Кытай грантынын эсебинен Бишкектин жолдору быйыл дагы оңдоло турганын айткан. Булак Тараза Чекит KG. Шамурза Бөрүкулов өзү жебес, итке бербес деп дал ушул Текебаевка окшогондорду айтат. Куру какылдаганды бакта кону олтуруп жамандык чакырган карга деле билет. 30 жылдан бери өлкөнү кандай акыбалга алып келип коюшканын билбеген куру чириндерге башкартып келдик. Конституциянын атасы деп койсо тим эле өзүн Кыргызстандын үстүндө жанып турган чырактай сезет окшойт. Мадумаров дегени бар. Сабаттуумун деп жанына жан адамды жолотпогон, сүйлөсө асмандан келип эч бир бийликти тааныбаган. Эко тең теоретиктер тилинен чаң чыккан, ал эми практически колунан кoko тыйын келбегендер. Курула турган темир жол Кыргызстандын кызыкчылыгына туура келбейт эмеш. Кыргызстандын пайдасына эмне иш кылыш керек экенин ушуга чейин айтпастан, кылбастан, ишке ашырбастан 30 жылдан бери эшек такалап келиштиби? Чоң үйдөгү жылмайса, кичүү үйдөгү ырсаят болуп башкалар сүйлөйт деп тиги түрмөдө жаткан Атамбаев да Садыр Жапаров да Камчыбек Ташиевди сындап жатыптыр, заправщиктер деп. Ошол заправщиктерди 80% эл тандады. Баарынан да Атамбаевдин карыз жөнүндө айткан сөзү башкаларды билбейм, бирок бул жакта турган менин итиркейимди аябай эле келтирди. Бул дегени карызды төлөгөнгө кимсага жолтоо болуп жатат дегендей эле мааниге эмне десе болот. Карызга батырып коюп, элдин каргышын аябай алып, кылмыштары бир кербен нарга жүк болгон дөөдүрдүн сүйлөгөн сөзү ушул. Отун бай абасы тууралуу айта берип чарчадык. Өлкөнү өлөмсө абалга алып келип койгон ушулар сүйлөбөй пысып олтурса жакшы болмок. Өздөрүнүн орду кайер экенин билбеген, Кудай урган немелер экен, тооба кылдым.
Бийликти алдап койгон Бабанов Кудайдын эрке баласына айландыбы? Коомчулукта Өмүрбек Бабановго 13 кылмыш иши козголуп, мамлекетке 3,5 миллиард сом зыян келтиргени байма-бай айтылып келет. Бул жагынан берилген органдардын расмий маалыматтары кайда? Же бийлик менен тымызын сүйлөшүп, көмүскө миллиондорду агызса эле кылмыш иштери кутулуп кетеби? Эл болсо карап турат. Таң калып жаткандардын таңдайлары да түшүп калбайбы? Учурда Бабанов Республика партиясын Бишкек шаардык кеңешине алып чыгып, көчөгө артынан өзү башкарып, ишенимдүү тууган урук дос жарлары менен саясаттын майын чыгарганы калышты. Акаев доорунан бери Бабанов бардык бийликтерди алдап, каалаган кызматына жетип келди. Байлыкты ченебей топтоду. Эң башкысы өзү үчүн гана жыргап жашаары белгилүү. Учурда кылмыш иштерине жооп бербей, Республика партиясы менен Бишкек шаардык кеңешине жакын адамдарын алып келип, мэрди шайлаганга кызыктар. Күздө болсо жогорку кеңешке командасы менен өтүп келери болжонууда. Ушинтип эле тайраңдап жүрө береби? Кыскасы, бийликти алдап койгон Бабанов Кудайдын эрке баласына айландыбы? Булак Азия News гезити. Бала компьютердик клубда эмес, спорт аянтчасында ойносун — Новиковдун тапшырмасы. Окуучулар компьютердик клубтарда эмес, спорт аянтчасында ойношу керек. Бул тууралуу биринчи вице-премьер Артем Новиков мугалимдер менен жолугушууда билдирди. Билим берүү жана илим министрлиги биринчи вице-премьердин катышуусунда өлкөнүн ар аймагында мугалимдер менен видео конференция өткөрүүдө. Анда Новиков 1-сентябрдан тарта мектеп лигасы деген аталыштагы долбоор ишке киргизилерин белгиледи. Бул долбоор менен балдарды спортко мектеп деңгээлинен профессионалдык көрсөткүчкө чейин чыгарууну көздөйбүз. Баланын спортко шыгы болсо мектептен эле аныктап республикалык деңгээлге көтөрүү шарт. Бул үчүн мектептер аралык турнирлер өтүп турушу зарыл. Балдар бир нерсе менен алектенсин, компьютердик клубтарда эмес, спорт аянтчасында ойнош керек, деди Новиков. Исхак Масалиев: конституциялык реформаны демилгелеген депутаттар мыш болуп кетишти. Мурдагы депутат Исхак Масалиев конституциялык реформа тууралуу пикирин жазып чыкты. Президент жана интернет тармактарда эң активдүү агайыбыз конституциялык реформаны, конституциялык кеңешмени жана жогорку кеңешти өлө макташат. Бөлөк эч ким жок, адистер уялышат. Демилгечи болгон депутаттар мыш болуп кетишти. Анткени өздөрүнүн долбооруна эмес, кеңешме жазган долбоорго добуш беришкен болчу. Эл мыйзам долбоорун жазбайт, кабыл ала албайт. Бүткүл эл кабыл алынган мыйзамга пикирин билдириши мүмкүн. Макул же каршы. Туура, эл бийликтин башаты, бирок атайын жогорку кеңешти жана президентти шайлайт. Аларга укук берет, эмгектенгиле, мыйзамдарды иштеп чыгып кабыл алгыла. Керек болсо менден макулдук алгыла. Ошон үчүн жарандарды мына сен чечесиң деп башын айландырбагыла. Реформа элге эмес, бийлеген президент жана башка саясатчыларга зарыл. Башкача айтканда, бул бийлик талашуу процесс. Жөнөкөй адамдарга ким эмнени башкарат, ким кызматка дайындайт, ким бошотот деген өзгөрүүлөргө көйгөй эмес. Жумуш, ден соолук, билим балдарынын келечеги кандай болот деген маселелер жакын. Кандай келсең ошондой эле кетесиң деген терең маанилүү сөз бар. Унутпасак, урматтуу политиктер, дейт саясатчы. Песков Байдендин Путин тууралуу ыплас сөздөрүнө жооп берди. Кремлдин расмий өкүлү Дмитрий Песков АКШ президенти Джо Байдендин Орусиянын башчысы Владимир Путин тууралуу айткандары боюнча комментарий берди. Анын сөзүн РИА Новости жазды. Бул АКШ президенти үчүн өтө жаман билдирүү. Анын биздин өлкө менен алакасын жакшырткысы келбегени көрүнүп турат. Биздин аракетибиз да ушуга жараша болот, деди Песков. Ошондой эле ал буга чейин тарыхта мындай көрүнүш болбогонун кошумчалады. Байден ABC News каналына берген маегинде Орусия бийлиги АКШдагы шайлоого катышуу аракети үчүн жооп берерин айткан. Ошондой эле журналисттердин Путин жөнүндө «Сиз Путинди киши өлтүргүч деп эсептейсизби?» деген суроосуна Байден ооба деп жооп берген. Булак чындык чекет медиа. Японияда жумуштан 2 мүнөт эрте кеткен мамлекеттик кызматкерлер жазаланды деп билдирет чет элдик басылмалар. Анткени алар шашылыш автобуска жөнөшкөн. Билим берүү башкармалыгы 7 чиновниктин 17-17 каттаган автобуска жетишип калуу үчүн 17-13 кеткени кабарланды. Ал таблицаларда алар 17-15 чыккан деп көрсөтүлгөн. Кийинки автобус жарым саатта келе турган болгондуктан алар 2 мүнөт эрте чыгууга ашыккан. Мамлекеттик кызматкерлерге сөгүш жарыяланган. Графикке туура эмес убакыт киргизген кызматкер 3 айга кыскартылган эмгек акы алат. Жалпы айып бул 137 000 иенди 91,5 миң рубльди түзөт деп айтылат маалыматта. Гүлпери Жанышбек кызы.